Адахам Мадымаров, мамлекеттин өзүндө, өкмөттө, жогорку кеңеште тартип барбы? Сиз мамлекетте тартип болуш керек деп келатасыз. Жаңы жылдан баштап жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Эми түкүрүп койгон кишиге 5500 сом айыппул салынат. Элди айыппул салуу менен тартипке чакырса болобу? Өзү тынымсыз тамеки тарткан, күн сайын мас болуп үйгө келген ата балдарына сен тамеки тартпа, арак ичпе деп айта албайт. Ошол сыяктуу мамлекетте тартип болбогондон кийин коомдон тартипти талап кылыш бул акылсыздык. Мамлекеттин өзүндө, өкмөттө, жогорку кеңеште тартип барбы? Жок. Миң жолу айтам, жок. Анан кантип тартипти сакта деп талап кыла аласың? Бишкек шаарындагы көчөлөрдү карап көргүлө. Союздун учурундагы жалтыраган көчөлөрдүн изи дагы калган жок. Курулуштар жөө баса турган жерлерге чейин чыгып кеткен. Ким колунан эмне келсе ошону жасап атат. Жапайыга айланып кеткен шаарда түкүрүп койдуң деп айыппул салыш бул күлкүлүү көрүнүш. Ал жерлерде түкүрүк эмес, башка нерселерди жасап жүрсө болот. Бирок бийлик өзү ошого үлгү болушу шарт. Баласын ичпе деп айтыш үчүн ыйманы бар. Зыңкыйып кийинип таза жүргөн, арам оокатка барбаган кишинин укугу бар. Өзү кайсыл жерде олтурганын билбеген. Бир нерсе деп айтайын десе эле тили булдуруктап калган ата баласына ичпе деп албетте айта албайт. Ушул сыяктуу бүгүнкү өкмөт элден талап кылганга моралдык укугу жок. Адам канчалык сабатсыз болсо, мыйзамдар ошончолук келесо болот. Макул, бирөө түкүрдү, дагы анан 5500 сом төлөттү. Түкүрүк меники эмес деп далилдей турган болсоң, лабораторияга алып барып текшертиш үчүн 7000 сом керек. Байыркы Римде Марк Тули Цицерин деген аябай күчтүү оратор, акылман сенатор болгон. Ошол киши империянын кыйрашы канчалык жакындаган сайын мыйзамдары ошончолук акылсыз болуп жаралат деп айткан. Түкүрүккө 5500 сом деп кайсыл акылман ойлоп тапканын билбейм. Туура мыйзамды бузган киши катуу жазаланыш керек. Жазаланган киши дагы ошого ыраазы болуп, катачылыгы мойнуна алышы керек. Бизде эң көп акча берип жумушка кирген тармак бажы кызматы болчу. Азыр майы кызматына же болбосо милицияга кирүү өтө баалуу болуп саналат. Себеби 17500 сом төлөгөн жакшыбы же 3000 сом берип коюп кете берген жакшыбы. Эми бажы кызматкерлерине караганда майы кызматкерлери батпай турган болот. Айыппулду адам аралашпай, Европадагыдай аппарат чечип жатса, мен дагы баракелди деп кол чабат элем. Тилекке каршы бизде адам чечип жатпайбы? Булак жаңы Ордо.